Учурда дүйнө жүзүндө илим менен техника өнүккөн сайын мега курулуштар пайда болуп, секунд сайын өзгөрүүлөр жүрүп жаткан учур. Мына ошол мега курулуштардын бири көз жоосун алган өзгөчө кооз, эң бийик 164 кабаттан турган Дубайдагы Бурдж Халиф. Ошондой эле асман тиреген 104 кабаттан турган Нью-Йорктогу Эркиндик мунарасы. Ооба, аларды көрүп бир туруп таң калсаң, бир туруп бизде дагы курулса эмне дейсиң. Бирок Кыргызстанда дагы мындай бийик имараттар эбактан бери эле бар. Болгону макет түрүндө гана. Көк асман тиреген имараттар гана эмес, укмуштуудай эс алуучу жайлар, аэропорт, темир жолдор дагы. Кыялындагы нерселерди азырынча макет түрүндө болсо да ишке ашырган ким десеңиз, алар Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин Чыгыш архитектура кафедрасынын студенттери. Алар бир имараттын сүлөкөдүн жасоо үчүн көбүнчө кагаз жана желимдерди колдонушат. Сиздер көрүп турган бул здание Ледовый дворец Акбарышта аталат. Бишкекте курулчу здание. Биз макетти жасаганда атайын картондор сатып турган немелер бар, сатчу элелер. Мисалы, атайын моундай болгон зданияларды байларды эме болуш үчүн, түз сылык чыгыш үчүн могу форекстен жасап, үстүнөн гипс менен түштөп эметет. Мисалы, моундай картондорго атайын пува клей колдонушат. Жалгыз иштесең бир жуманы тегин иштейм го. Өлкөбүз колдоп турса жакшы эле болчудай, баарынан өнүп кетире болот. Эми азырынча могулардын жаккандарын тургузсак, колдоп турушса жакшы эле болот го деген ойдобуз. Бул макеттерди жасоодо студенттерге көмөк көрсөткөн архитектор Акылбек Кожалиев. Ал 20 жылдан бери мугалим болуп эмгектенип келет. Устаттан шакирт өтөт дегендей. Мына бул заңгыраган имарат, кооз жайлардын бардыгы Акылбек агайдын шакирттеринин кол эмгектери. Мына жылга биз жаңы проект, именно Гранд Отель жасайбыз. Эмнеге жаңы дегенде бизде мына жекеле көл маселе эмес. Муну болсо биз көл көмөтө, бизде деген Сары Челек деген бар, Сон көл деген бар. Келечекте биз деген ушундай отелдерди куруш керекпиз да. Буга хоть проект болуп атса да, келечекте биз куруш керекпиз. Эмне дегенде биз баягы туризм дейбиз. Туризмге биз деген даярданыш керекпиз. Туризм деген биринчи эмне? Биринчи аэропорт, экинчи болсо железный дорожный вокзал, үчүнчү болсо мына уже отелдер. Отель деген болсо ар кандай уровеньде болуш керек. Баягы айткандай 5-7 звездочный болобу, анан кийин эконом класс болобу. Ошого карап биз деген уже даярданыш керекпиз. Ошондон кийин бизде туризм дегенде өнүгөт да. Учурда Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн биринин артынан экинчиси курулуп жатканына бардыгыбыз эле күбө болуп жатабыз. Бирок мындай заманбап асман тиреген үйлөргө күбө боло элекпиз. Анткени менен капчыгы калың инвесторлор чыгып, балким бул имараттар дагы курулуп калат деп туралы. Бул болсо жилой комплекс. Бишкекке сунуш кылып атканбыз. Баягы полифункциональный жилой дом деп коет да. Баягы эмнеге ушунча аталган, баягы ылдый жагы баягы магазин болот, эме болот. Анан эң ылдыйкы жагы болсо баягы машина турган гараждар болот, анан складдар болот. Анан үйдү жагы болсо баягы адамдар жашайт дегенчи. Кызыктыра турган эмеси да бар. Баягы мына көрүп атасыңар, өзү мындай баягы Ак Нур деп атап койгонбуз. Айланып турганда момундай жерлерде тиги шамал кирип турат да. Шамал кирип турганда эмнеге керек деп, для создания микроклимата деген сөз бар да. Естественное создание условий дегенчи, баягы кондиционердин кереги жок, эменин кереги жок депчи. Мына адамдар берге бир жакка кетип баратса, эс алып кетип атса, акырын жаап коет, биякта эмелерин, форточкаларын ачып коет, ылдыйкы форточкаларын, анан шамал кирип, ошо микроклимат өзү эле болуп турат да, баягы. Кондиционердин азыркы кереги жок. Бул болсо бизнес-центр, баягы көркү болсо биздин жана курак, декоративное прикладное искусство дегендей. Ошонун эмесин алганда, негизги баягы оюндан алганда, баягы ар бир этаж курак менен куралат дегендейчи. Бул болсо Тамчыга отель.
ошо аты да тамчы, ошо тамчынын айылына баягы айтканда көлдүн жээгинде сунуш кылып атканбыз да. Туризм дейбиз, биз деген ошо шарт түзүп бериш керекпиз. Биз деген жаңы нерселерди куруш керекпиз. Биз деген отель болобу, аэропорт болобу деп жана эле айтып кеттим. Мына бул как раз отель дүйнөлүк стандартка көрсөтүп аткан, жооп берип аткан президентский отель деп, же королевский отель деп коюшат да, вот ошого. Бул болсо бизнес-центр. Биз Бишкекке атайын эметип атканбыз. Бизнес деп коебуз, анан ошонун центри дагы башкача көрүнүш керек да. Өзүңөр көрүп атасыңар, баягы башкача көрүнүп, баягы айтканда алыстан көргөндө эле баягы адам деген сразу басып келет да. Бул эмне болду экен депчи. Анан эми азыркы жаңы материалдар менен салса болот. Бекерден баягы нанотехнология баягы айткандай айланып аткан үйдү салып атса, айланбай эле жөнүп турганда үйдү кантип салбасын дегендейчи. Салыш керек, куруш керек. Мына өзүңөр деле көрүп атасыңар, жана азыр көп нерсени көрсөтүп атат. Көлдүн жээгине салып атат, тузду деп, анан чөлдүн жээгинде салып атат, кумдун жагында кантип ошону. Биз да салыш керекпиз ушинтип. Коркпой 9 балл деп. Ошондо биз өнүгө өсөбүз да, баягы айткандай технология уже өзгөрүшөт, технология строительство деген өзгөрөт. Олимпиадалык оюндар бизде өтүп калар деген жакшы тилекте жасалган Кыргыз улуттук олимпиадалык стадионун дагы көрө алдык. 80 000 орунду бул стадиондун проектисине арабтардын кызыгуусу арткан экен. Алар 2022 жылы Катарда өтчү футбол боюнча дүйнөлүк чемпиондукка дал ушул стадионду курса болоорун айтышып, көз артып кетишкен. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, могу баягы айткандай өзүнүн баягы сырткы көркү кооз болуш керек. Кооз болгондо да могу ою боюнча биздики баягы чоң кайык да. Бүткүл дүйнөдө элдер келип отурушат да. Орусча айтканда мы все плывем на одном корабле деп жазылган болчу да. И корабль называется планета Земля деп. Бул комплекс Ак-Ордо деген, муну биз деген баягы сунуш кылып атканыбыз, баягы кыргызча Ак-Ордо дейбиз, орусча деген Дворец мира депчи. Анан баягы илгери форум өткөргөн көлдүн жээгинде. Ошо көлдүн жээгинде өткөргөндө жазуучулар келген, акындар келген, ошолор менен жүргөндө ошондо Тойнби айтканда, если когда-нибудь создаться мировое правительство, то она должна создаться именно здесь деп, колуна алганда ошо биздин Кыргызстандын территориясы болуп калыптыр да. Ошону ойго да алып биз ошончо Ак-Ордону сунуш кылып атканыбыз ошол да. Бул менин өзүмдүн учениким болот, Турдубеков Болот деген. Азыр болсо мына мугалим болуп да иштеп атат. Өзүңөр да көрүп атасыңар, мына кайыкка окшош, анан ушу кайыкка окшош бул таразага окшош дегенде. Анан баягы орусча айтканда выйти из этого кризисного положения дегенде, анан могу имараттын ичине кирип, ошо келишимге келиш керек го дегенде ой кылганбыз да, баягы токтотуп, чечип чыгып, ошон үчүн баягы Ак-Ордо деп, орусча айтылганда Дворец мира депчи. Эми могу проект болсо, мына макети менен муну көрүп атасыңар, бул аквапарк Бишкекте 12 микрорайондун үстүнө. Ошол жерге сунуш кылып атабыз да. Мындан тышкары аэропорт, темир жолдордун макеттерине дагы көз чаптырып, алар менен дагы тааныштык. Өзүңөр көрүп атасыңар, бул эл аралык аэропорт Зымырык деп атап койгонбуз да. Зымырык деген баягы эң кичинекей чымчык. Анан ошо эң кичинекей чымчыктын баягы учканы дагы бат экен, кыймылы да оңой экен дегенчи. Анан кичине ошого окшоштуруп баягы ар бири өзүнүн баягы курулган имараттардын аэропорт болобу же башка нерсе болобу бир нерсеге окшоштуруп жасашат да. Анан ошонун бул ою Зымырыктан алганбыз да, Зымырык депчи. Анан муну Кыргызстанга, Бишкекке атайын сунуш кылып атканбыз
тамчыга деп баягы эл аралык аэропорту болсун, баягы чет өлкөдөн конуп самолеттор элдердин баягы келип кеткендери баягы азыркы маалда супер комфортный условия деген сөз да. Мына терминалды караганда, адам деген терминалдын түсүп отуруп кетет самолетторгочу. Международный выставкага смотр международных дипломных работ деп коюлган, ошондо диплом первой степениге МАСАнын Международный ассоциация союз архитекторуна баасына жеткен да. Келечекте ушу проекттердин баары өзүңөр көрүп атасыңар. Биз сунуш кылып атканыбыз темир жол болсо, бул эң негизги азыркы келишимге Орто Азия менен өлкөлөрдө келишимге келип, баягы Кытайдан баштап темир жол ачабыз дегенде, ошого жараша биз темир жол вокзалдарды сунуш кылып атканбыз да. Мына бу жерде темир жол вокзалы Балыкчы шаарына, жанында эле болсо, мына темир жол вокзалы Бишкек шаарына деп атайын алдын ала даярдап атабыз да. Келишим келип уже кол койду деп газет СМИде чыкпады эле. Ошого карата уже ойлоп сунуш кылып чыгарып атканбыз да. Азыркы жаңы наука емка нанотехнология менен жасалган жолдор, нанотехнология менен жасалган баягы айтканда транспортный средство дегендей. Бишкектин чет жакасында жайгашкан Чуңкурчак деген жайлоону уксаңыз керек. Дал ошол жайлоонун шартына ылайыкташтырылган Чуңкурчак эс алуу борборунун проектиси дагы түшүрүлгөн. Аны Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин мурдагы студенти, азыркы окутуучусу Дүйшөнбек Кадыркулов 2010-жылы 6-курсунда дипломдук ишти даярдоодо жасаган. Бизге Кыргызстанга ушундай жаңы көп проекттер, идеялар керек да. Анткени бул нерселерге бизге азыр көп көңүл бурулбайт атпайбы? Финансирование жок эме болчу. А негизинен бир жолу финансировать этип койсоң, кийин кайра эле бат эле актайт да. Канча деген туристтер келет. Бизде көрө турган эчтеке жок болуп калат атпайбы? Азыр туристтер келсе, мисалы үчүн. Кечке эле биздин природабыз предлагать этип турсак, природабыз эле киши көп келсе кир дейт эметет турабы. Эң дагы бир негизги идеясы бул экологияны, биздин Кыргызстандын экологиясын сактоого чыккан. Мисалы үчүн бияка экологический эле транспорт жүрөт биринчиден. Экинчиден мындай навесной жолдор, тигине кабинкасы, остановкалар менен мындай адамдын ден соолугуна пайдалуу боло тургандай, абасы таза болгондуктан, прогулочный, беговой дорожкалар. Бизде негизи азыр биздин Кыргызстанды баккан бул Фергана менен эле чүй өрөөнү да. Азыр бизде чүйдө, Ошто, Ферганада бүт айылдар, үйлөрдүн баары ошол жака курулуп кетип атат. Бизде дальше ушундай кете берсе, азыр жей турган эчтекебиз калбай калат да, мындай айтканда. Ошондуктан ошо тоолуу жактарды мындай өнүктүрүүгө шарт түзүүнүн идеясы болчу да. Анын мындай архитектурный жагынан идеясын айтып кеткенде, бул могу кызылдары бул эмелер да, зоолорду дегендейчи, мындай образный карагандачы, зоолор да. А могу актар бул булуттар. Анан жана тоодо мындай болуп булуттар эметип калат го. Каптап, анан үстүндө кайра тоо болупчу, ошондой сыяктуу да идеясычы. Анан ошондо элдер мындай жерде да жашаган элдер, кыргыздар жерде дагы, булуттарда да жашайт деген, анан аба менен жүрөт дегендей да. Биякта мына булутта могу кабина, булут менен учуп. Ошондой да, мындай романтический идеясычы. Вертолеттордун площадкалары. Акылбек Кожалиев ар бир имарат менен тааныштырып жатканда, ушунун баары ишке ашса, Кыргызстан кандай гана керемет жерге айланат эле деп ичибизден кудуңдап алдык. Буйруса жогорудагы имараттар макеттен эмес, кыштан курулуп, келечекте өлкөбүз төрт тарабы келишкен дүйнөнүн күзгүсү болот деп үмүт кылалы.